Assalamu алейкум достор. Биз буга чейин акылдуу жашоо деп курс чыгарганбыз. Ошол акылдуу жашоо боюнча роботторду 3D технология боюнча умный дом, акылдуу офис, акылдуу үй боюнча да айтканбыз. Эми сиздерге кеңирээк ошол биздин тренер менен анын кылган иштери боюнча ал эмне иштерди кылган буга чейин, кайсы жактарга барган, дагы кандай пландар бар, ошол боюнча кеңирээк сүйлөшөлү дедик. Анда эмесе Акоша, Assalamu алейкум Акоша. Ассаламу Кош келдиң. Кош келипсиздер. Жакшы. Бул Акошанын мындай айтканда мындай офиси. Бияктан алып, бияктан алып тартып алат. Бул Акоша бул жерде каалаган вот караңыздар роботун, биякта 3D технологиясын, ушундай умный домго, умный офиске каалаган вот эмне боюнча болсо бүт бардыгын Акоша ушул жерде жасап, ушул жерде мындай айтканда бул Акошанын лабораториясы. Акоша анда алгач биринчи өзүң жөнүндө тааныштырып, эмнелерди баштагансың, бул нерсе кандай келген, эмнеден ой келген, ушул боюнча айта кетсең. Мен 2-нчи курста бул технологияга киришип баштагам. 2-нчи курстан баштап кореялык агайлар менен иштешип, алар менен биргеликте ар кандай долбоорлорду иштеп баштадык. Алардын эң алгачкысы моундай болгон робот болчу. Бул робот алгачкы жасалганы башкача болчу. Бул робот болсо, мындайча айтканда, акылдуу буюмдарды жасаганга, акылдуу үй, акылдуу лабораториялар жасаганга алгачкы кадамды баштап берди деп айтсак болот. Бул роботто бир канча системалар бар. Мурда айтылган системалардын баардыгы камтылган. Ошол эле системалар бүгүнкү күндө бүт жерде колдонулат. Мындайча айтканда, IoT технология деп айтканыбыздын себеби бул IoT технологиянын жардамы менен биз роботту, чайникти, чырактарды, розеткалардын бүт баардыгын бир смартфонго байлап койсок болот. Байланып калган смартфондун жардамы менен биз бүт баардыгын көзөмөлдөп башкарсак болот. То есть бүт үйдөгү, офистеги бул роботтор баардык нерсенин баарын телефон менен башкарсак болот. Анан мен вот көбүнчө мага мындай суроолор да келип атат, мисалы жеке катка айыл жергесиндегилерге кандай жардамдар кылсак болот депчи. Бул именно шаар жергесинде эмес, анан мен азыр биринчи бул роботто караганда мына айыл жергесинде бул күнөскана мени кызыктырып атат да. Күнөскана аябай кызыктырат. Бул эмне болгон күнөскана? Биринчи ушундан баштайлычы. Күнөскана бул да IoT технологиянын жардамы менен жасалган күнөскана, акылдуу күнөскана. Бул күнөскананы биз телефондун жардамы менен же компьютердин жардамы менен каалаган жерден башкарсак болот. Биз Америкадан туруп деле, Кыргызстандын каалаган жеринен туруп деле айылда турган күнөскананы баштан аягына чейин көзөмөлдөсөк болот. Күнөскана эмне бар ошону айтчы мына. Күнөскана мисалы бир эле смартфон жардамы менен, мен азыр айткандай, бир смартфон жардамы менен, бир приложение менен күнөскананы үйдү, офисти, машинаны бүт баардыгын көзөмөлдөп башкарсак болот. То есть ошолордун бир бөлүгү бул күнөскана. Азыр мен күнөскананы көргөзүп берейин, кандай иштейт. Мисалы смартфондо биз көрсөк болот, нымдуулугун көрсөк болот, андан кийин температурасын көрсөк болот. Мисалы азыр температура 23 градус деп турат, нымдуулугу 70 градус деп турат. Эгерде 23дөн төмөн болуп кете турган болсо, күнөскана автоматтык түрдө чырактарын күйгүзүп, күнөскананын ичин ысытып баштайт. То есть бул баягындай гүлдөр үшүп кетсеби, жана кандай? Ооба. Үшүп баратса, Гүлдөр эле эмес, биз өсүмдүктөр, клубника, ошол сыяктуу бардык өсүмдүктөрдү өстүрсөк болот. Аларга керектүү болгон температураны биз өзүбүз маалымат чогултуп, ошол температураны киргизип коебуз. Ошол температура аркылуу бул ошол температураны эле сактап берет. Өзү автоматтык түрдө да. Кааласак биз смартфондон көрүп башкарып турсак да болот. Автоматтык түрдө эмес, мындайча айтканда өз колубуз менен башкарсак болот. Бул жасалган күнөскана мен атайын офистер, лабораториялар үчүн жасалган. Бул кичинекей. Жана айтып калдым, бул толук бүткөн жок деп, ошол ушул толук бүткөн. Кээ бир системалар деле азыр ишке кире элек, бирок бул чоң күнөскана кылып да жасасак болот. Мисалы, бул күнөскана атайын үйлөргө, офистерге жасалган. Бул кичинекей, ошондой эле бүт жагы ачык. Бул жерде болсом, адамдын көзгө жашылчалары көрүнүп, ошол эле убакта кечинде бул орустар айтканда светильник болуп берет. Мондай болгон чырактар күйөт. Бул чырактарды да биз телефондун жардамы менен каалагандай светке коюп алсак болот, түскө. Кааласак бизге бул система өзү ар кандай түстөргө алмаштырып турат. Сон. Мына нерсени мисалы бүт жерде бардык айылда колдонсо болот экен да, значит, Болот.
бир Сон. гана интернет керек буга. Интернет болсо бүт баардыгы. Бүт жерде. Эми азыр бүт мен жерде иштейт. менин билишимче азыр баардык эле үйдө, баардык эле жерде интернет болуш керек. Баардыгыбызда эле интернет бар. Даже керек болсо тетиги Каркыраа жайлоосунда деле азыр интернет бар. Ооба. Мен билем аны. Себеби мен Интернет өзүм ата энем ошокто да. Вот. Анан муну азыр айткым келген нерсе, значит, муну биз уже баягындай колубуз менен карап, нымдуулугун текшерип, ар бир нерсени мындай өлүп калышын, өлүп калбасын бүт баарын телефон менен карап турсак болот экен. болот. Сон. Нымдуулук бул бир гана ичиндеги нымдуулук эмес, топурактын да нымдуулугун көзөмөлдөп турат. Эгерде топурак кургап кетчү болсо, бул автоматтык түрдө сууну өзү куюп берет. Суу куюлуп, керектүү нымдуулукка жеткенде бул сууну өзү автоматтык түрдө токтотуп коет. Ошол эле учурда өзү автоматтык түрдө иштей берет. То есть сууну өзү куйганын да кошсо болот экен, Ооба, ал да системасы бар. Бүт мына баардыгын туганда кошсок караңыздар. болот. Вот умный дом, акылдуу жашоо деген вот ушул экен, мына караңыз. Мен муну эң биринчи вот агроном байкелер, күнөскө салам деген байкелерге сунуштайт элем. Караңыздар мынакей. Нымдуулугун, качан суу куйса болот, качан суу куйбаса болот, мына бүт баардыгын мына ушунун ичинде эле көрсө болот экен. Бир эле киши телефондон эле карап баарын башкарса болот. Өтө сонун. Бул жер давленияны да текшерет. Мисалы, давление абдан көп болуп кете турган болсо, вентиляциясы бар, вентиляциясы иштеп, бул бүт баардыгын өзү көзөмөлөйт. Мындайча айтканда, эгерде офиске жөн эле коюп клубникте өстүрүп койсок, клубниканы өстүрөт, каалаган учурда барып клубникадан даам татып Кесип болот. Сон. Кумуш. Вообще сон туганда мен мына ушул күнөскананы вот именно айыл жергесинде негизи шаардагылар деле бизде бар, мисалы күнөскана өстүргөндөр, ошолорго койду саган болот. Заказ берсе кылып бере алабыз ушуну? Албетте кылып бере алабыз. Сон. Бүгүнкү күндө бул жерде кичинекей болгондуктан көп системаларды биз киргизе алган жокпуз. Кошулуп сен. Күнөскана чоң күнөскаларга биз проект түзгөнбүз. Ошол проектте көп системаларды ишке киргизсек болот. Сон. Так, бул боюнча менимче түшүндүңүздөр деп ойлойм. Азыр экинчи этапка өтөлүк. Анда эмесе, могу роботтун аты өзү барбы? Бул роботтун атын негизи биз койгонго убакыт деле болгон жок. Анткени биз ар дайым иштин үстүндө кандайдыр бир программалардын жакшыртуунун үстүндө болуп, атын койгонго же кандайдыр бир мындай ат бергенге жетишкен жокпуз. Бирок мен жана айтып калдым, бул робот негизи гид робот, Ооба, гид. То есть бул туристтер келгенде, мисалы аэропортко койсок болобу? Ооба, бул аэропортко, офистерге, кеңселерге, Ооба, бул роботтун негизги максаты башында мындай болуп башталган. Биз робот гидти жасайбыз. Ал робот гид бүгүнкү күндө башка өлкөлөрдө бар робот гидтер. Ал робот гидтер автоматтык түрдө иштейт. Алар болсо өздөрү жүрөт, өздөрү кандайдыр бир объектилерге барып маалымат беришет, адамдарга маалымат беришет. Бирок биз андай эмес, аралыктан башкарылуучу робот кылып жасайлык дедик. Анткени роботту биз азыр өзүңүздөр көргөндөй эле каалаган жерден отуруп алып интернет аркылуу башкарса болот. Биздин негизги максатыбыз бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жасоо болчу. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үйдө отуруп алып эле, мисалы буту жок же ден соолугу жарабаган адамдар үйдө отуруп алып эле жөн эле смартфондон кнопкаларды басып элдерге кызмат көргөзөт. Аэропорттордо, музейлерде, университеттерде башкарып ар кандай. То есть бул мен түшүнгөнүм, бул роботту адамдар үйдө отуруп алып башкарып, ошол менен акча тапса болот экен да. Ошол менен акча тапса болот деген максат. Ошол эле учурда бул музейдеги артефакттар боюнча, мисалы, кадимки гидтер жөн эле маалымат берсе, бул робот астыда жайгашкан планшет менен ал объектилер канчанчы жылга таандык, алар тууралуу бүт баардык презентация катары көргөзүп берет. Ошол эле учурда видеолор ким тарабынан табылган, кимдер алып келген, ошо бүт баардык маалыматтарды берет. Вообще сон. Андан башка калктуу тейлөө борборлорунда да колдонулат деп ойлонуп атабыз. Жанагындай сондорго, очереттерди берген, ошол сыяктуу маалыматтарды берген, кандай кагазды кайсыл жактан алыш керек, бүт маалыматты берген системаны да киргизелик. Туганда караңыздар. Но робот бир эле мындай туристтик эмес. Азыркы биздеги эң чоң көйгөй бул сондордо, паспорт алганда же никеге бөлүп алганда негизи эле документация жагынан бизде өтө проблема, очередь алыш. Бул боюнча дагы муну колдонсок болот экен, Но эң жаккан жагы мага мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар муну үйдө отуруп алып башкарат экен. Бул өзүнө өзү иштебейт. Муну башкарыш керек экен. Эң сонун мен мага жакты бул робот. Буюрса мындайдан дагы чыгарабыз, пландаштырабыз деген ойлор бар. Биз автоматтык түрдө иштөө системасын киргизе алабыз, бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда жумушсуздук көчүп атканда биз роботторду киргизип койсок,
мындай окшошпой калат го деп ойлойбуз. Жумушта биз адамдардын жумушун нерсе болот. Ошон үчүн ошон үчүн эң эки максат бар болчу. Бири мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга колдоо көргөзүү, экинчиси бул бизде иштеп жаткан адамдарга залакасын тийгизбөө болчу. То есть муну менен биз жеке эле баягы адамдардын жумушун тартып албастан адамдарга мындай мүмкүнчүлүк түзүп берткенбиз да. Ошон үчүн туугандар айтын окуш керек экен. Караңыздар. Мен ушу алып келеткенин билгенбиз. Биз именно так. Бул бүттү, Роботтун кааласаңыздар функционалын көргөзүп берет. О, функционалын көргөзсүн, Функциялары бул робот болсом университетте колдонобуз дедик. Университетте бул студенттерди көзөмөлдөйт же мугалимдердин жумушка келүүсүн. Мисалы мындай болгон атайын карточка же колдун изи же сүрөт адам бетин таануу функциялары бар, келбети. Ошолор менен адам кайсыл студент качан келди, канчада кетти, бүт бардыгын көзөмөлдөп тура алат. Мисалы бул жака карточканы коебуз башыга. Сало макоша, ишинизги егилик. Деп робот тосолот. Тосолот. Андан кийин бул жерде болсом биз роботту башкарсак болот. Мисалы сол жака айландырып же оң жака айландырып же астыга жылдырып колдонсок болот. Ошондой эле бул жүзүндө жайгашкан чырак бул болсом атайын ар кандай чырактарды түстөрдү көргөзгөнгө багытталган. Бул түсү менен биз роботтун эмоциясын көрсөк болот. Мисалы аудиторияда абдан жылуу болуп кетсе, роботтун жүзү кызарып, бул ысыганын көргөзөт. Эгерде абдан температура төмөн болуп үшүп баратса, ал болсом бети көгөрүп, үшүгөнүн көргөзөт. Мен азыр телефондон эле көргөзүп атам, анткени бул температуранын өзгөртүш үчүн бир канча убакыт керек болот. Ошон үчүн мен жөн эле телефондон көргөзүп атам. Могу роботту буюрса биз чыгара алабызбы өзүбүз кырсында, негизи мындай толук кандуу ишке киргизе алабызбы? Албетте чыгарабыз. Бул роботтун негизи мен көп функцияларын карап атам. Дагы бир программасы бар, мындай купуя кылып туралы, анткени иштеп баштап атабыз, иштеп чыккандан кийин буюрса көргөзөбүз. Буюрса туугандар, биз Акоша менен жакшы нерселерди тандап атабыз. Буюрса караңыздар, мына нерсе Кыргызстанга чындап керек. Азыр Кыргызстанда эң чоң проблемаларды мына ушул робот чечет. Буюрса бул робот боюнча бүттүк, бүттү. Андан кийин биякта мага өтө үй кожойкенесине керек болгон нерсе, бул нерсе мени аябай кызыктырып атат да. Эмне функция аткарат? Бул кадимки эле тефаль деп колдонобуз биз үйдө. Бул тефальдын негизги функциясы кадимки эле тефалга биз атайын чиптердин жардамы менен чиптерди орнотуп акылдаштырып койгонбуз. Мисалы биз жумушка келатканда бул чайник мага чай даярдап турат. Атайын менин жайгашкан жеримди көзөмөлдөп турат система. Мен университетке жакындаганда бул чайник чайды куюп мага даярдап турат. Же болбосо мен өзүм каалаган учурда телефондон басып эле чайниктен чай ичсем болот. Мисалы бул жерде болсом куюп баштайт. Караңыздар. Телефон менен баштап коёт, эч нерсеси жок. Азыр мен токтотоюн. Бул дагы автоматтык системасы бар. Буга коюлган идиш толгондо өзү автоматтык түрдө токтоп калат. Суу ашып кетпейт мындан. Ашып кетпейт, Ашып кетпейт. Ушундай функциялар бар. Мисалы мен чай ичем десем, үн менен айтып койсом эле бул чайды даярдап коет, же болбосо мен кетканда даярдап коет. Ушундай функциялары бар. Андан кийин бул жерде болсом дагы бир светильник деп койсок болот. Орустар айткандай, мен чырактарды өчүрөйүн, караңгы кылайын. Бул коён келбетинде жасалган чырак. Биз коёнду болсом каалаган цветте күйгүзсөк болот. То есть бул светильник сыяктуу экен, Светильник сыяктуу. Мисалы жаш балдарга бул абдан кызык болот деп ойлойм. Мисалы биз смартфон жардамы менен жанагындай эле каалаган чырактарга түскө койсок болот. Кааласак бул ар кандай чырактарды бизге өзү алмаштырып берет. Бул жерде болсом режимдер бар. Биз толтура режимдерди көрсөк болот. Мондай болгон. Могу нерсени биз өзүбүз деле кылсак болот экен да. Сатып албастан эле. Бирок могу нерсе, Акоша мени кызыктырган нерсе, могу өзү пластмассаны кайсы нерсе чыгарган? Пластмассадан жасалган. Бул пластмассанын мындай эле пластмасса, бул пла деп коюшат. Бул 3D принтердин жардамы менен жасалган. Андан башка бул жерде протез бар. Жана колудан айрылып калгандар үчүн протездерди да жасап берсек болот. Бул азыр эмне функция аткарат? Бул азыр жөн гана биз
смартфонго улап койгонбуз. Анткени атайын буга датчиктер керек болот. Ал датчиктер бизде жокко байланыштуу. Азыр жөн гана телефонго байлап койдук. Демонстрационный кылып, э? Ооба. Андан кийин мисалы биз протезди башкарсак болот смартфон жардамы. Негизи ушундай болуп иштейт. Караңыз достор, мына караңыз. Биз деле вот мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга биз дагы жеке эле робот чыгарбастан мынакей ушундай кылып дагы жардам берсек болот экен. Өтө сонун, мага жакты, өтө сонун. Караңыздар. Иштешин караңыздар, байкаңыздар. Андан башка бул жерде атайын акылдуу буюмдар орнотулган. Мисалы, бул жерде болсом жөн гана пин-код. Пин-код бул биз акылдуу кулуптарга орнотсок болот. Акылдуу кулуптар бул бизде болсом азыр жайгашкан. Алардын бири болсом бул пин-код. Акылдуу кулупту биз пин-код менен, мындай болгон карточка менен, же болбосо смартфон жардамы менен, же болбосо мүндүн жардамы менен ачсак болот. Же болбосо атайын Bluetooth'тарды колдонсок болот. Эшикке жакындаганда эшик өзү автоматтык түрдө ачылат. Же болбосо биз эчтеке кылбай чыгып кетебиз. Bluetooth алыстагандан кийин эшик автоматтык түрдө култанып калат. Ушундай функция бар. Көрсөк болобу демонстрация кылып? Ооба. Мисалы мен бул жерден пин-кодду терем. Тергенде бул жерде болсом чырактар күйөт. Байкасаңыздар, бул жердеги сырткы келбети бул 3D принтердин жардамы менен жасалган. Ошондой эле ичиндеги программалардын бүт баардыгын Arduino'нун жардамы менен мен өзүм жазып чыккан. Мисалы мен кнопкаларды басканда бул жакта чырактар күйүш керек. Туура эмес пин-код терилип турган болсо кызыл чырактар, туура пин-код терилсе жашыл чырактар күйүп эшик ачылыш керек. Мисалы мен туура пин-кодду терсем ачылып бизге светтер күйдү, светтерди күйгүзүп эшикти ачып берет. Азыр эшик ачык калды, э? Ооба, азыр эшик ачык калды. Биз эшикти ачсак болот. Азыр жаптык, эшик ачылбайт. Биз кааласак, телефон жардамы менен ачсак болот. Бул жерде кнопка бар, телефондон басабыз, эшик ачылат. Ошондой эле карточка бар. Карточканын жардамы менен биз бул жака койсок, эшикти ачып, бизде болсом кош келдиңиз. Кош келдиңиз тосуп атат. Ушинтип сон ачып колдонсок болот. Андан кийин биз бул жерде болсо атайын микросхемаларды ачык калтырганбыз. Ачык калтырганыбыз себеби бул жер болсо лаборатория. Андыктан биз адамдарды, студенттерди окутуш үчүн атайын ачык ушундай кылып жасап койгонбуз. Анткени биз ар бир функцияны окутканда биз кайсы жерде окутпайлык, ошону биз мындай тирүү көргөзүп, өздөрүнө башкартып, кандай иштеп жатканын көргөзөбүз. Мисалы буларды болсо биз жөн гана ачып, ичинде эмне жайгашкан көргөзүп, ал кандай иштейт түшүндүрүп бере алабыз. Сон. Андан кийин бул ошондо андан кийин мындай болгон акылдуу розеткалар бар. Бул кадимки эле розеткага сайып коебуз, ошол. Өзүңөр чыгасыңарбы? Жок, бул атайын буйрукма менен келген. Бирок программасын өзүбүз жазабыз. Өзүңөр жазасыз. Бул эмне иш кылат ошондо? Бул акылдуу розетка. Ар кандай, мисалы ütүк колдонсок болот, башка нерсе колдонсок болот. Мисалы ütүктөргө, плиталарга унутуп калып кетсек, биз жолдо баратып эле кайра келип өчүрүп коюп кете беребиз. Ошол эле учурда мисалы телефондун кечинде зарядка сайып коюп жатабыз. Бирок кадимки розеткаларда биздин телефонубуз 100% болсо да ал сайылып тура берет. Бул розетка болсо биздин телефон 100% болгондон кийин өзү автоматтык түрдө өчүп калат. Бул азыркы көп мындай немелер, видеолордун бардыгы телефондун зарядкасын үйдө калып калып, пожар болот, өрт чыгып кетип калат. Ошого колдонсо болот экен да. Болот. Мисалы телефон зарядкага сайылган учурда иштейт. Телефон зарядтаганда өзү өчүп калат, же болбосо заряд телефон сайылбай турган учурда өзү автоматтык түрдө өчүп калат. Сон. Бул болсо менин билишимче бул 3D принтерлер, э? 3D технологиялар. Мунун баары ушундан чыгат, э? Бул жерде жайгашкан, бул жакта жайгашкандардын баардыгы 3D принтерде жасалган. Азыр 3D принтерлер көргөзөлү, андан кийин эмне жасалганын силерге көргөзүп берем. Бул 3D принтер мисалы чоң принтер. Бул болсо атайын көлөмгө, андан кийин сапатка багытталган принтер. Бул принтер болсо кандайдыр бир материалдарды, биз объекттерди абдан сапаттуу чыгарат. Ошол эле учурда чоң көлөмдөгү кандайдыр бир мунун ушундан чыккан экен, э? Чыгарсак болот. Ооба. Бул ушул багытта жасалган. Андан кийин дагы бир принтер, азыр бул ремонтту биз жасап атабыз, мындай англисча айтканда апгрейд кылып атабыз. Чоңойтуу, бул жактарын
ачып микросхемаларды өзүбүз кошуп ар кандай нерселерди колдонуп атабыз азыр. Бул кандай багытта апгрейд кылып атасыздар силер мына ушунда? Бул багыт боюнча мисалы бул принтер мындай ылдамдыкка багытталган принтер. Бат жасайт, да? Бат жасайт. Бат жасайт, бирок кээ бир материалдарды, кээ бир объекттерди бир аз туура эмес куюп Брак коет. кылып чыгып койгон, да? Кээ бир жерлеринде эле ката кетирет. Ошол каталарды биз азыр калыбына келтирип жатабыз. Калыбына келтирип, ошолорду колдонуп атабыз. Апгрейд кылып атабыз. Эми ушул принтерлерден эмнелер жасаса болот, айтыңызчы? Бул принтерлер боюнча биз көзгө көрүнгөн баардыгын жасасак болот. То есть бардыгын? Бардыгын. Чектөө жок? Чектөө жок. Болгону мындай көлөмдө чектөө болушу мүмкүн. Жанагындай машиналардын керектүү тетиктерини, пластик жанагындай күзгүлөрү, жанагындай сынып калган жерлери бар го, ошолорду жасасак болот. Пластмасса жаккан жери. Пластмасса колдонулган жердеги бүт нерселерди жасасак болот. Сон. Телефондорго чехолдорду жасасак болот. Бүт баардыгын жасасак. Мунун баарын жайып коюпса, мунун баары эмне өзү? Булардын баардыгы ушул 3D принтердин жардамы менен жасалган модельдер. Мисалга алсак, бул медицинский маска. Бул жасалганга 1 жылдан өтүп калды, бирок дагы деле тирүү. Бул жерин ачып туруп, фильтрин алмаштырып эле турасыз. Болсо колдоно берсек болот. Кантип эле? Колдоно берсек болот. Андан сырткары идиштерди жасасак болот. Бир гана кружка эмес, идиштин бүт баардык түрүн жасасак. Могу ысыкка ээрип кетпейби бул? Ээрибейт, бир анткени пластиктин бир канча түрү бар. 100 градуска чыдаганы бар, 200 градуска чыдаганы бар, ээрибей турганы бар, 300 градуска чейин чыдаганы бар. Пластиктердин түрлөрү менен биз каалаган модельди жасасак болот. Өтө ыңгайлуу экен, сурасам. Андан башка биз роботторду жасасак болот. Роботтордун бир канча түрлөрүн жасасак болот. Мындай болгон машиналарды жасасак болот. Бүт баардыгы 3D принтерден жасалган. Мен бешинче мынага мисалы ушул эле машинанын чоң көлөмүн жасасак болобу? Болот. Мисалы жок, айдагандай кылып, өзүбүз айдагандай. Албетте болот. Анткени бүгүнкү күндө 3D принтердин жардамы менен жасалган машиналарды айдап эле жүрүшөт. Колдонуп эле жүрүшөт. Могу мисалы жагандай Илон Масктан кылып батарейка салып айдагандай кылса болобу? Болот. Ого, туугандар, бизде деле Илон Маск бар экен да, значит. Караңыздар. Андан сырткары жанагындай баннерлерге ар кандай жазууларды жазып койсок болот. Булардын артын көгөнө кылып. Бул болсо жаңыдан жасалып аткан протез. Тиги колдун экинчи бөлүгү. Тиги колдун экинчи бөлүгү. Мисалы ушуларга болсом 3D принтердин жардамы менен жасап, биз ар кандай функцияларды кошобуз. Мисалы, могул ар бир кыймылды моторлордун жардамы менен биз иштетип көрөбүз кийин. Укмуш. Олар эмне ошондо? Сиздин колуңузда турган булар болсо альфабот деп коет, роботтор. Акылдуу роботтор. Бул роботтор атайын программированияны өздөштүрүү үчүн, робототехника боюнча өздөштүрүш үчүн колдонулат. Бул роботтордо дисплей, звук чыгарган модульдар, Bluetooth, датчиктер, модульдар, Wi-Fi мындайча айтканда бүт баардыгы камтылган. Эгерде бул роботту биз программировать эткенди үйрөнсөк, демек мындай роботторду жасасак болот. Чоң роботторду. Чоң роботторду. Мына менимче бул обучениеге, окууга экен, Бул атайын окутуу үчүн колдонулган роботтор. Акылдуу жашоо курсунда ушундай эле колдонушабы? Ооба, акылдуу жашоо курсунда ушулар колдонулат. Андан кийин мондай болгон 3D принтерден чыккан роботторду өздөрү колдору менен чогултуп, программаларын түзүп чыгышат. Андан кийин мондай болгон чоң роботко өтүшөт. Бул чоң роботко өткөндө могул роботту алып барып берем. Баардыгын чачып, чогултуп, кайра чогултуп, өздөрү программаларын жазып чыгышат. Акажо, буюрса курска мен да катылып окуйт окшойм. Мындай нерсени биз деле мындай чоң команда болуп жасасак болот туурабы? Ооба, болот. Эң сонун караңыздар, туугандар. Бизде Кыргызстанда мисалы азыр ойлой беребиз, арттабыз деп, жок, бизде алдыда экенбиз дагы. Бизде келечек бар экен, караңыздар, мынакей окшогон балдар, мына роботторду, гнёздкаларды, умный дом, умный офистердин баарын жасай турган болсок, анда биз деле Кореядан, Кытайдан калышпайт экенбиз буюрса, мен өткөндө келгенде көрдүм, муну жалюздерин дагы телефон менен ачат, менин билишимче. Жалюздер да телефон менен башкарылат. Мисалы, бул жерде болсо терезелер деп жазып коюп турмун. Мисалы, могул жазууларды биз каалагандай кылып өзгөртсөк болот. Кыргызча, орусча, англисче. Биз каалагандай кылсак болот.
Мисалы мен кнопканы баса турган болсом, терезе өзү автоматтык түрдө ачылып баштайт. Биз эч кандай кийгилишпейбиз, өзү ачылат. Кайра жабылып калат бул эгерде кнопканы басып койсок. Бул дагы автоматтык түрдө иштөө системасы бар. Мисалы кеч киргенде өзү автоматтык түрдө жабылып калат, эртең менен өзү кайра ачылат. Эгерде аудиториянын ичинде эч ким жок болсо, жабылып бүт баардык жок калат. Мына туугандар, ушул нерсенин баардыгын биз акылдуу жашоо курсунда үйрөнөбүз, Ооба. Ушул системалардын баардыгын акылдуу жашоо курсунда үйрөнөбүз. Туугандар, караңыздар. Значит, биз эле эмес, Акоша эмес, сиздер дагы үйрөнсөңүздөр болот. Сиздер деле бул нерсенин баарын кылсаңыздар болот. Не только именно роботторду эмес, биз именно жашоого пайда алып келе турган роботтор жасасак болот, Робот десе көбүнчө азыр элдин баары ойлоп калды да, элдер жашоо жумушун алып коесуздар, тигинден деп. Жок. Именно жакшы ниетте мүмкүнчүлүк чектелгендерге, мисалы, ал мисалы чоң оор жумуштар бар, кандай строительствода, мисалы, стройкада колдонгондор, оор мүчөктөрдү колдонуп атат, ошонун бели оорубаш үчүн ошолорго дагы мына ошондой роботтор жасасак болот экен туугандар. Андыктан именно ушул акылдуу жашоо курсуна катталгыла, окугула. Менин сунушум, буюрса, эгерде катталып окуй турган болсоңуздар, мен менен чогуу кошо окуйбуз бирге. Анда Акоша, чоң рахмат анда сага. Ишиңе ийгилик, буюрса, курстан дагы жолугабыз, эми чогуу иштешебиз буюрса, Мен эң таң калганым ушул Акошаны көргөндө эле мен ушул роботтор көргөндө аябай кызыккам. Бизде деле Илон Масктар бар экен депчи. Буюрса Акошаны мен Акоша эмес, Илон Маск деп коем. Биздин Кыргызстандан Илон Маск деп коем. Келтиргениңиз үчүн рахмат. Чоң рахмат анда Акоша. Макулдуу достор, саламатта болуңуздар. Кийинки чыгарылышта дагы буюрса Акошанын дагы да чоң проекттери бар, ошолор боюнча дагы тааныштырабыз. Негизи эле IT боюнча дагы чоң мындай ушундай окшогон жаңылыктарды, ушундай окшогон чыгармачылык адамдарды менен дагы тааныштырып турганга буюрса кийинки кадамдарыбыз дагы, пландарыбыз дагы бар. Ассалому алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Саламатта туруңуздар. Жакшы туруңуздар.